5 бөлүм. Бирок Акай пайгамбар менен Ыданын уулу Захария пайгамбар Жүйүт аймагында жана Иерусалимде жашаган жүйүттөргө Исрайылдын Кудайынын ысымынан пайгамбарчылык сөздөрүн айтышты. Ошондо Шалтиэл уулу Зоробабыл, Жотсадак уулу Жешуя Иерусалимдеги Кудай үйүн кура башташты. Аларды Кудайдын пайгамбарлары колдоп турушту. Ошол учурда аларга Дарыянын наркы өйүзүндөгү Дуван башчы Татнай менен Шетар Бознай жана алардын жолдоштору келип, бул үйдү курууга жана дубалдарын тургузууга силерге ким уруксаат берди дешти. Ошондо биз аларга бул имаратты куруп жаткан адамдардын аттарын айттык. Бирок Кудай жүйүт аксакалдарына көз салып турду. Тигилер бул ишти Дарийге жөнөткөнчө, андан бул иш боюнча чечим келгенче жүйүттөргө тыюу салбай турушту. Дарыянын наркы өйүзүндөгү Дуван башчы Татнай менен Шетар Бознай жана алардын Дарыянын наркы өйүзүндөгү жолдошторунун апарсаткалыктардын Дарий падышага жөнөткөн катынын мазмуну мындай. Алар жөнөткөн билдирүүдө мындай деп жазылган: Дарий падышага баардык жактан тынчтык болсун. Биздин Жүйүт аймагындагы улуу Кудайдын үйүнө барганыбыз падышага маалым болсун. Ал үй чоң-чоң таштардан курулуп жатат. Дубалдарына устундар коюлуп жатат. Бул жумуш тез жүрүп, алардын колдору менен ийгиликтүү бүтүп бара жатат. Ошондо биз алардын аксакалдарынан бул үйдү курууга жана дубалдарын тургузууга силерге ким уруксаат берди деп сурадык. Мындан тышкары алардын аттарын сурадык. Биз алардын башчыларынын аттары сага белгилүү болуш үчүн жазып алдык. Алар мындай деп жооп беришти: биз асман менен жердин Кудайынын кулдарыбыз. Биз мындан көп жыл мурда курулган үйдү кайра куруп жатабыз. Аны Исрайылдын улуу падышасы курган. Биздин ата-бабаларыбыз асмандагы Кудайдын каарына калганда, ал Бабыл падышасы Каздемдик Небухадоносордун колуна аларды салып берген. Ал бул үйдү талкалап, элин Бабылга туткундап кеткен. Бирок Бабыл падышасы Корештин патшачылыгынын 1-жылында Кудайдын бул үйүн кайра курууга Кореш падыша уруксаат берген. Небухадоносор Иерусалимдеги ибадатканадан алып чыгып, Бабыл ибадатканасына койгон Кудай үйүндөгү алтын күмүш идиштерди да Кореш падыша кайрадан Бабыл ибадатканасынан алып, өзү Дуван башчы кылып дайындаган Шешпатсар дегендин колуна тапшырып, ага бул идиштерди Иерусалимдеги ибадатканага алып бар. Кудайдын үйү өзүнүн мурунку турган жеринде курула берсин деген. Ошондо ошол Шешпатсар келип, Иерусалимге Кудай үйүнүн пайдубалын курган. Ошондон бери ал курулуп жатат, бирок бүт элек. Ошондуктан падыша туура тапса, Иерусалимдеги Кудайдын бул үйүн курууга Кореш падышанын уруксаат бергени чын бекен падышанын Бабылдагы казына үйүнөн карап көрүшсүн. Ал тууралуу бизге падыша өз буйругун жөнөтсүн.